Камчы эл аралык аба майданы. Бул күнү аэропортто 5 мамлекеттин жана Европа биримдигинин желектери көккө көтөрүлүп жатат. Дегенибиз, кереметтүү ысык көлдүн жээгинде жогорку даражалуу коноктордун келишинин белгиси. Оода, кеп такыя кыргыздын күйгө келип кызык, мен кеп такыя. Эми бардыгы майда, бирок эң оболу нерседен башталсын. Президенттер тараптан түшөөрү менен кыргыз элинин кымча бел сулуулары менен бирге байыркы элдин тарыхын жана дүйнө таанымына күбө болушат. Рындиндин китебинен алынган оймолорда мунун баарын мен алып туруп көрүңөр, сүрөт тартканда дагы мындай эскиче кылып тарттым да. Бул дагы ар бир оймо, ар бири бул дагы өсүмдүктөрдүн оймосу, бул дагы 19-кылымдагы кыргыздардын оймосу. Бул арада Чолпон Атадагы 2-чи мамлекеттик резиденцияда иш кызуу жүрүп жатат. Ишлигере алсын. Гүлдүк айымдар гүлдүн түрүн отургузушуп, резиденциянын көркүн ачып жатышат. Биз бүгүн келип ошо жардам кылып атабыз да. Жардам кылып атасыздар, э? Мындай кылып чукуп калып турбайбы, э? Ооба. Канча гүл отургузуп койдуңуздар? Жактан бери отургузуп келатабыз, чарчайт экен. Кандай каяктан келдиңиздер? Береги жактагы көлдүк абалар гүл отургузууга жерди жумшартышууда. Азыр бул мына тягызда отургузуп келатышат. Биз ошо жака мына даярдап кетебиз жерди отургузганга. Гүлдөрдүн кооздугун караңыз. Булар күндүн ысыгында албетте соолуп калбашы керек. Биз азыр Чолпон Атадагы мамлекеттик резиденциядабыз. Мыкты даярдык көрүлүп жатат. Бул жердеги 70 миңдей ажайып кооз гүлдөр отургузулган. Буларды суу коюп туруу керек буларга. Ал эми бул абаларга президенттер басып өтө турган жолду жылмакай, тегиз кылып жасоо жоопкерчилиги жүктөлгөн. Өрөк эмени али басты эмнелериңер бар, баарын алып келди, бойлардын баарын замазы кетти. Деген менен жолчулар тапшырманы так аткарып, жолду күзгүдөй жалтыратып коюшту. Президенттерди тосуу алдындагы даярдыктарды протоколдук жумуштан баштап, чарбалык иштерге чейин президенттин аппаратынын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы өзү көзөмөлдөп жүрдү. Иш-чаралардын баарында тең биздин администрациянын кызматкерлери, анан ушу иш башкармалыгы президенттин бүт кылдаттык менен текшерип, кынтыксыз аткарууга аракет кылабыз да. Ар бир иш-чара өлкөнүн деңгээлинде, өлкөнүн аброюн сактоого, өлкөнү даңазалоо үчүн өтөт да. Мына ошондуктан азыр болгон күч аракеттерибиздин баары ошого жумшалып атат. Бул маанилүү саммитти чагылдыруу үчүн мамлекеттик резиденцияга таң эрте журналисттердин ири тобу кирип келди. Ар бир иш-чарада чагылдыруу маселеси өтө маанилүү. Биз бардык аккредитациядан өткөн журналисттерге бардык шарттарды түзгөнгө аракет кылдык. Атайын өзүңүздөр көргөндөй пресс-центр уюштурулду. Жалпысынан ушул иш-чарага 100гө жакын кыргызстандык жана 70ге жакын чет элдик журналисттер аккредитациядан өттү. Президент Садыр Жапаров маанилүү иш-чаранын алдында эң оолу маселени чечип алууну эп көргөн. Ал кыргыз-тажик мамлекеттик чек-арасы. Анан азыркы ситуацияда ушу жана чек-ара маселесин кандай алдыга жылдырабыз, негизинен мындай ой алмашты. Алардын өзүнүн түшүнүгү бар, биздин өзүнүн түшүнүк бар. Бирок биздин президент өзүнүн сунушун берди. Эми алар ойлонуп атышат да. Анан алар ойлонуп, анан биз өз тараптын эксперттерге, алар өзүнүн тараптын эксперттерге тапшырма берет. Мындай иштей баштайбыз. Кызыктын баары эми башталат. Тажикстандын журналисттери өз президентинин келишин чагылдырып атышат. Биринчи дубль, экинчи дубль,
А мейли 3-чү жолу. Туура түшүнөбүз, журналистикада мындай болуп турат. И мына ушунусу жарады окшойт. Ошентип президенттердин келишине жыйындар залы даярдыктарды көрө башташты. Бул учурда Тажикстандын протокол кызматкери сүрдөп кеттиби ким билсин, килемде аттайын деп аз жерден калды окшойт. Конечно. Береки жакта Европа биримдигинин делегациясы кагаз иштери менен алек. Ал эми биздин протокол кызматы президент Садыр Жапаровдун көз айнегин жалтыратып жатат. Өзбек тараптыкы болсо бардыгы идеалдуу. Бирок эмнегедир президенттин отургучун алмаштырууну туура көрүштү. Сүрөткө түшүп жай баракат жүргөндөр казак делегациясы. Борбордук Азия жана Европа биримдигинин бул жолку саммити президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы алдында өттү. Өлкө башы президенттерди кереметтүү ысык көлгө келип бергенине ыраазычылыгын айтты. Надеюсь, что Чолпан-Атинская встреча предоставит нам возможность обменяться мнениями по широкому кругу вопросов, что позволит укрепить взаимопонимание и сотрудничество между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Кезинде Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Борбордук Азия мамлекеттери менен соода, экономика, энергетика жаатында кызматташууга кызыктар экенине токтолду. Сегодня находиться тут, на этом саммите. Хотел бы вас поблагодарить за ваше гостеприимство с приятной погоды, на фоне великолепного пейзажа. И мне кажется, что эта обстановка очень способствует нашей сегодняшней встрече. Саммитте президент Садыр Жапаров Борбордук Азия мамлекеттеринин мүмкүнчүлүктөрүн жана Европа биримдиги менен арттыра турган тармактарды сунуштады. Последние несколько лет природа и население нашей страны довольно заметно стали ощущать негативные последствия изменения климата. Мы наблюдаем необратимое таяние вековых ледников, которые являются основным источником водных ресурсов Кыргызстана и Центральной Азии. Кыргызская республика все активнее принимает участие в деятельности мирового сообщества по предотвращению глобальных экологических угроз, а также является активным участником международных экологических процессов, поскольку климатические изменения остро ощущаются в нашей горной стране. Өлкө башчылыгын көтөргөн орчундуу көйгөйлөрүн туура которуп жеткирүүдө синхрондук котормачылардын орду чоң. Кыргыз тилиндеги этиши аягында турат да, сүйлөмдүн аягына чейин укмайынча которгонду баштай албайсың. Ошон үчүн 1-2 секунд айырма болуп калат да, котормонун сүйлөп аткан кишинин айырмасында. Ошондой учурларда Садыр Кожоевич дагы бир жолу кайталап туруп, так жай айтканда бизге да оңоюраак болот. Белгилей кетсек, Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кыргызстанга алгачкы жолу келип жатат. Европа биримдиги Кыргызстанда бир нече тармактарда долбоорлорду жүзөгө ашырып жатат. Алар соода, экономика, санарип, маданий гуманитардык тармактар. Мындан сырткары биз Кыргызстандын ишкерлери менен биргеликте тажрыйба алмашуу жаатында да алаканы бекемдеп жатабыз. So that's definitely an area that I think we should work more proactively to. Бул жерде жогорку даражалуу меймандарга жагымдуу маанай тартылуу үчүн театрдаштырылган концерттик программа уюштурулган. Анын өзгөчөлүгүн министр Алтынбек Максутов өзү айтып берди. Кандай музыка ойношко, акырындыкта ойнош керек. Бири-бири менен мамлекет башчылары сүйлөшүп атканда, анан концерттик программа кайсы убактан баштап үлгүрүш керек, кайсы тамак берилгенде берилиш керек. Бүт баары протокол менен. Анан кээ бирде чоюлуп кете турган болсо деп дагы кошумча программалар даярдалат. Эгерде убакыт созулуп кетет болмосо, ошол музыкаларды да ойноп кошуп кете турган. Ар биринде бирден биздин музыкабыз, бирден ошол келген коноктордун музыкасын ойноп, ушундай концерттик программанын негизги өзөгү Умай эненин образы саналат. Аны аткарууда актёрдук чеберчилик гана эмес, руханий жан дүйнө даяр болушу керек.
Канчалык даярдансаңыз деле баары бир сүрдөөнү толкунданып болот болот. Азыр деле сүрдөп атабыз. Коноктор келгенде мындан беш бетер сүр пайда болот. Бийик конок тоскондо кандай? Бул андан бийик, андан улук нерсе да ошон үчүн. Мындай сезимди башка чыгармачыл инсандардан да байкай алдык. Кече сдачасында деле премьер-министрлер көргөндө деле ошондо гана толкундандык. Аябай толкундануу, аябай катуу, күчтүү болот. Ошо акыркы жылдары жакшы көп болуп атканы дагы кубандырат. Себеби дегенде көп жакшы маселелер, жакшы келишимдер кабыл алынып атат. Менимче бул жакшы көрүнүш. Кыдырата тизилген ар улуттун кийимдерин кийген бул бийкечтер президенттерди чатыр алдында тосуп алышты. Бул чатырда президент Садыр Жапаровдун расмий сый тамагы уюштурулган. Жогорку даражалуу конокторго кандай даамдар тартылганы баарыбызга эле кызык болсо керек. Сегодня мы готовим на саммит для наших президентов продукты, которые выращены в Кыргызстане. Сегодня на первое мы подадим им терин из индейки с иссыкульскими яблоками. В этих блюдах мы поделили Кыргызстан и объединили в одно целое. Наши гости попробуют блюда с Кыргызстана с разных регионов. Это як. Это як. Да, конечно. Это блюдо из яка. Як, это высоко в горах и очень красивое блюдо. Это паштет на основе индейки. Президент Европейского совета. Эки тараптуу жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Европа биримдигинин кызматташуусунун жаңы барагы ачылганын белгиледи. Өлкө башы Европа мамлекеттери менен экономика тармагын арттыруу аракети көрүлүп жатканына токтолду. Европа бирлиги менен өнөктөштүгүбүз жалпы баалуулуктарга, жалпы максаттарга жана өз ара урматтоого негизделген. Биздин кызматташтыгыбыздын негизги багыттарынын бири болуп, экономиканы өнүктүрүү саналат. Кыргыз Республикасы табигый ресурстарга жана жаш, таланттуу жумушчу күчкө ээ. Биз бул ресурстарды пайдаланууга жана өлкөбүздүн потенциалын ачууга умтулабыз. Евро бирлигинин тажрыйбасы, инвестициялары жана техникалык жардамы экономикабызды диверсификациялоо, жеке секторду өнүктүрүү жана туруктуу жумуш орундарын түзүү боюнча аракеттеринин колдоосу маанилүү ролду ойноду. Ал эми Шарль Мишель болсо Кыргызстан менен ар тараптуу ымаланы тереңдетүүгө даярдыгын айтты. Бул үчүн президент Садыр Жапаровду Брюссельге келип кетүүгө чакырды. Хотел бы вас поблагодарить за ваше гостеприимство. Обстановка очень способствует нашей сегодняшней встрече. Шарль Мишель мырзанын Кыргызстанга расмий сапары өз жемишин берери анык. Кыргызстандын келечеги чоң. Биринчиден соода экономикалык байланыш, экинчиден болсо транспорттук логистикалык байланыш, үчүнчүдөн болсо цифровизация, анан жаштарды окутуу. Жаштарды окутуу, аларга билим берүү, квалификациялуу кадрлар даярдоо. Анан төртүнчү маселе бул климат боюнча дагы өз ойлорго караштык. Бардык жагынан жакшы сүйлөшүп болду. Мен ойлоп атам, бул Мишель мырзанын визити баягы өзүнүн натыйжасын берет. Эң алтыныбыз кернейде арылдап тарттырды, аземин жұрт арттырды. Көл жээгиндеги көчмөн комплексинде манас үнү жаңырып, Кыргыздын Алмустактагы жашоо образын көрүүгө болот. Булардын бардыгы Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель мырза үчүн уюштурулган. Лидерлер келгенче биз бул жактагы кол өнөрчүлөрдү кепке тарттык. Негизинен текенин мүйүзүнөн тот экени. Муну карышкыр жейт. Карышкыр жегендерин ошо терип алып анан жазайбыз. Олар болсо брелоктор. Брелоктор бүт ушу туристтер үчүн, өзүбүздүн эл үчүн дегендей жазалат. Анан мунун бетиндеги таштар биздин өзүбүздөгү акак таштар. Муну минеральный камень деп коет. Минеральный камень деген таштар ушу биздин өзүбүздүн таштарда бүт дейден ошого коюлат. Президент Садыр Жапаров Европа кеңешинин башчысы Шарль Мишельге Кыргыздын улуттук баалуулуктарын өзү тааныштырып берди. Я под большим впечатлением
мен сатып алып сізге подарок алам. Сепотка кеду. Жакшы камчы. Жакшы камчы өзгөчө сөз алган. Президент Садыр Жапаров азыр көчмөндөр комплексинде Шарл Мишель менен биргеликте ушул тарыхый бир баалуулуктарга ээ болгон кыргыздын баалуулуктарын көргөзүп жүрөт. Азыр болсо жаңы эле мынакей улуттук баш кийим болгон калпакты көрүп атасыздар. Шарл Мишельди таң калтырганы кыргыздын улуттук оюндары болду окшойт. Көл жээгинде салбурун, кыз куумай, тыйын эңмей сыяктуу оюндары көрсөтүлдү. Бул жылуу мамилелер Кыргызстан жана Борбордук Азия мамлекеттери Европа биримдиги менен кызматташуусу артып бара жатканынын белгиси. Ааламдашуу агымында Кыргызстандын тышкы саясаты туура нукта кетип жатканы Шарл Мишельдин расмий сапары далил. Демек, биздин өлкө менен Европа биримдигинин ар тараптуу ымаласы ийгиликтүү улана берери шексиз. Маанилүү жолугушуулар, иш-чараларды ийгиликтүү жыйынтыктап алган соң, президент Садыр Жапаров ошол эле күнү дароо Түркияга бет алды. Анткени бул өлкөдө Режеп Тайип Эрдогандын инаугурациясы өтмөк. Ага катышууга Түркиянын президенти чакыруу жөнөткөн болчу. Кыргызстан менен Түркиянын достук ынтымак жылуу мамилесин Түркиянын президентинин расмий кабыл алуусунда жаңырган кыргыз күүсүнөн байкасаңыз болот. Жекшемби таң атпай Түркиядан келген президент Садыр Жапаров дароо чегарачылар үчүн арналып курулган жаңы ведомстволук пансионатты ачты. Эми бул жерге күн түн дебей мекен үчүн кызмат кылган чегарачылар эс алып турушат. Белгилей кетели, мындай ведомстволук пансионат Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу ачылууда. Мамлекеттик чегараны бекем кайтаруу өлкөнүн улуттук коопсуздугун камсыздоодогу эң негизги приоритеттүү багыт. Мына ошондуктан мамлекеттеги социалдык жана экономикалык катаал шарттарга карабастан Кыргызстаныбыздын коопсуздугу, эгемендиги, бүтүндүк үчүн жана аябай кызмат өтөп жаткандар үчүн тиешелүү шарттарды түзүп, урмат сый көрсөтүү багытындагы иштерди мындан ары дагы уланта беребиз. Мекенди коргогон азаматтар үчүн мындай эс алуу жайынын ачылышы чек эмес. Соңку кездерде алар заманбап курал жарактар менен жабдылып, мыкты шарттар түзүлүүдө. Бул бир эле коопсуздук тармагында эмес, бардык тармактарда иштер күчөтүлүп жатат.